Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Шанхайдан сатыкка чыккан бардык шарты менен евро ремонту менен чоң тамды тартып бермекчимин. Дареги газон футбольный поля менен Токойду көздөй түшүп келгенде эле Чолпонбай көчөсүнөн оңго күнчыгышка кайрыласыздар. Сол жак бетте мына ушул 5-чи там 47-үй. Ушул көчө менен нары эгер күн чыгышты көздөй кете турган болсоңуздар, нары Мунира көчөсү, Куренкеева көчө, же болбосо ошол жак менен дагы кирип келсеңиздер болот. Анда эмесе видеого лайк басып колдоп туруңуздар. Мен ичин тышын баарын тартып бермекчимин. Ошо үй алам дегендер көп болуп жатат, комментарийге көптөр жазып жатышат. Таласта сатыкка чыккан тамдарды тартып берсеңиздер деп. Себеби бүгүнкү күндө үй салганга караганда үй сатып алган арзан түшүп жатат. Анткени строй материалдар бүгүнкү күндө аябай кымбат. Үй салыш бүгүнкү күндө аябай, мындайча айтканда, кымбатка айланат. Бул үйдүн размери, жалпы размери 12-14, болжол менен 170 квадраттын тегерегинде. Мына тегерегин баары курчалган, очоккана, коро сарай баарын тартып берем. Үйдөн баштайлы анда эмесе. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей киргенде эле бут чечери. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, мага бул үйгө кирип келгенде эле негизи жакты. Баардык жерине бир мындайча айтканда кемтиксиз евросун баарын жасаган экен. Көбүнчө бирин жазса бири калып кетет. Бул жакта үй толук ремонту бүткөн, аябай тыкан үй экен ичи. Киргенде эле мынакей ошо түз киргенде топкасы жана нары душеваясы. Бул печкасын көрүп атасыздар. Стоячий жакшы печкадан койгон экен, от менен дагы, ток менен дагы. Бул үйдө менимче кышында маселе жаралбаса керек. Бул жагы мынакей душеваясы баары толук кафелденген. Раковиналары баарын көрүп атасыздар. Мындайча айтканда үйдө суу киргизем, душ киргизем деген маселе болбойт. Болгону аласыздар дагы акчаны санап берип туруп эле бул үйгө только жашаш керек экен туугандар. Анан Шанхайда мурда бул жакта САС болот эле, сырайс болот эле, бирок ошол маселелер дренаж казылып көп жыл болду. Мындай маселе сырайстар жок болуп кеткен. Аны дагы баса белгилеп айтып коеюн. Анда эмесе үйдүн ичине кирдик. Мына кирип келаткандагы коридорду көрүп атасыздар. Коридордогу ушундай люстрадагы аябай жакшы люстраларды койгон экен. Ночной потолоктор, бул жакта дагы раковиналарды койгон экен. Ремонтторун өзүңүздөр маани бериңиздер туугандар. Кандай ушундай бир рисункасы менен ночной потолоктордун баарын подбор кылган экен. Эшиктердин баары эмаль, аппак эшиктерден. Коридордон солго киргенде бул жагы спальня экен. Баардыгы евро ремонт, обойлор, жерлердин баары паркет, люстраларды, ночной потолокторду баарын өзүңүздөр маани бериңиздер. Өзүңүздөр бааңыздарды бериңиздер. Мындан нары түз киргенде бул жак кухня. Мынакей. Кухонный гарнитур, обойлорду, ночной потолокторду көрүп атасыздар. Люстраларды көрүп атасыздар. Мындан нары киргенде зал болот экен. Ошондо жалпы киргенде 4 комната коридор менен 5 болуп калат экен. Бут чечерди кошпогондо, нары топка, душевайларды кошпогондо, коридорду кошпогондо чоң 4 комната. Мына залын дагы көрүп атасыздар. Мына жаркыратып, бүт потолоктордун баарын коробка кылып, ступенька кылып, ночной потолок, люстраларды аябай жакшы келтириптир. Софиттер. Залдын размери болжол менен 5ке 6,5-30 квадраттын айланасында. Мындан нары түз киргенде бул жагы дагы бир спальня. Люстраны караңыздар. Жакшы люстра коюптур. Бул жака намаз плакат илип, намаз үйрөнүп жаткан экен. Алла разы болсун. Мындайча айтканда бул үйдө намаз окулуп жаткан үй десек да болот. Сыртты тартып берейин анда эмесе. Короо жагын тартып берейин. Бул үй негизи мага жакты. Сиздерге деле жагат болуш керек. Келип көрүңүздөр.
комментарийге оюңуздарды жазыңыздар. Анда эмесе сырт жакты коро жактарын тартып бермекчимин. Бул жагы очоккана, печкалардын баары даяр. Бул жагы кухня, летний кухня, времянка. İçin баары мынакей тыкан экен. Стол, дивандар. Үйдүн жалпы аянтын айтып коеюн. Участогдун аянты 6 соток. Бул жагы склад. Уюм теримдерди мына бул жака коюп коесуздар. Коро жагын өтө эле атайын коросундагы атайын пескоблок менен бөлүп койгон экен. Мынакей сарайлардын баары жакшы экен туугандар. Баары ушул темир листтер менен жабылган. Наркы сарайды көрүп атасыздар, сеновал, чөп жыйуучу, 2 кабаттуу. Бул жагындагы кененин карап коюңуздар. Кыскасы туугандар, даяр экен да үй. Сарай салам же болбосо очоккана салам дебестен болгону төмөндө номерге чалып, содалашып, баасын келтирип сатып алыш керек да, жашаш керек экен. Баасын айтып коеюн анда эмесе, баасы 30.000 АКШ долларын сурап жатат. Жакса чалып содалашыңыздар. Бул видеону бөлүшкөнү унутпаңыздар.